Учурда ырчы Асель Кадырбекова өздүк ИФ оюнун уюштуруп, баш байгеге Range Rover үлгүсүндөгү автоунаа коюлганын жар салууда. Оюндун видеосу социалдык тармактарга жүктөлөрү менен коомчулукка чоң нараазычылык жаратты. Видео мамлекеттик циркте тартылып, элекке коюлган унаага варанды соймолотуп, рульга маймылды отургузуп, багажына оозу жабылып, жипке байланган мамалакты салып коюшкан. Аталган видео социалдык тармакта нараазычылык жаратып, жаныбарларга аеосуз мамиле кылууга үндөп жатасың деп Аселди ур тепкиге алышууда. Бул боюнча Аселге байланышканга аракет кылдык. Азырынча ырчы комментарий бере элек. Өзбек актрисасы Ситора Фармановага Голливуддун 350 сериядан турган долбооруна катышуу сунушу 2008-жылы түшкөн. Бул сериал үчүн актрисага $700 000 сунушталган. Бул тууралуу ал өзү өзбек маалымат булактарынын бирине маек берип жатып билдирди. Sony Entertainment Production компаниясы TNT телеканалы менен өнөктөш болуп сериал тууралуу пландашкан. Колумда $700 000 келишим турган. Бирок кинонун 50 сериясынан баштап ачык эпизоддор кошулгандыктан тасмага тартуудан баш тарттым, дейт актриса. Долбоордо 350 серияны тартууну көздөшкөн. Фармановага дублерда сунуш кылганы менен ал вариантта актрисаны канааттандырган эмес. Актриса канча акча каражаты сунуш кылса да ачык эпизоддорго тартылбашын кошумчалады. Маалымат булак Nazar News KG. Канадалык белгилүү ырчы Джастин Бибер лайма оорусуна чалдыкканын өзү Instagram баракчасына жарыялады. Мына көптөгөн киши Джастин Бибердин кебетеси кетип калыптыр. Метамфетаминди колдонуп жүрөт, бирок алар мага жакында эле лайма дартына чалдыкканым боюнча диагнозду билишпейт. Андан сырткары өнөкөт мононуклеоз оорусуна да калыптырмын. Анын кесепети териме, менин иштешине, жалпысынан ден соолугума терс таасирин тийгизди, деп жазды ал. Бибер андан сырткары акыркы 2 жыл ал үчүн абдан оор болгонун, ошентсе да туура тамактануу менен айыкпас дарттан акырындык менен кутулуп жатканын белгилеген. Лайма дарты жугуштуу оору. Бул дартты 5 бактерия козгойт. Алар кеңинен чагым алуусунан улам чыгат. Джастин Бибер 1994-жылы 1 мартта туулган. Ал поп жанрында ырдайт. Маалымат булак Barometer KG.